Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Күндөгүдөй эле элге убада кылган элдик талкуубуз башталды. Мурдагыдай эле айтып жүргөндөй, башка дебаттардан айырмасы бул талкууга жарандар эч кандай тандоосуз, элеги жок, аткарган кызматына, ээлеген ордуна, байлыгына же болбосо коомдогу чоң бир күчкө ээ экендигине карабай чакырылат. Биздин талкууда адамдардын укугу да бирдей, айтыла турган сөзү да бирдей. Биздин таяна турганыбыз бир гана эл. Ошондуктан кандай гана маселе болбосун, Канышай Мамыркулованын элдик талкуусуна келип катышсаңыздар болот. Катышуучуларга алгач салам айтам. Кош келипсиздер. Экинчиден так эскертүү, кадимки эле дебаттардын эрежеси сакталат. Ар бир катышуучу өзүнүн оюн так жана түшүнүктүү кылып бериш керек. Ошондой эле бүгүн ушул жерде отурган бир адамдан башкасына бул сөзсүз түрдө тийиштүү көтөрүлгөн маселе боюнча гана сүйлөйбүз. Азыр өзүңөр билесиздер, үгүт маалы ар ким өзүнүн партиясын жана өзүн мактагандан алыс болуш керек. Бул мыйзам бузууга жатат, түшүнүктүү да, Эндемесе элдик талкуунун катышуучуларын тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү баарына каршы болсок эле башкача жашап калабызбы деген элдик дебаттын ошол биринчи катышуучусу баарына каршы элдик кыймылынын мүчөсү Замирбек Көчөрбаев, жетекчиси. Тең төрагасы Замирбек Көчөрбаев, андан кийин Ордо партиясынын өкүлү талапкер Тимур Абылаев. Ошондой эле биздин кыргызстандыктарга абдан жакшы таанымал кадимки Чоң Казак партиясынын талапкери Сыймык Жабыкеев, ошондой эле Реформа партиясынан өзгөчө дагы бир талапкерибиз бар. Башкача көз караштагылардын арасында башкача бир талапкерибиз бар, Акжолтой Токонов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү теманы эми сиздер көтөрүп жаткандан кийин Замир мырза сизден баштап кете берели, ага чейин режиссер даяр болсо тасмага көңүл бурсак. Мекеним Кыргызстан партиясынын балдардын келечегини сатка. Болсо айтпайбы. Кыргызстан партиясынын айланасындагы талаш токтой элек. Главным событием съезда стало обсуждение идеологической платформы «Беремдик». Ачык диалог Замандаш партиясы тарабынан уюштурулду. Биздин сандырыбыз коркунуч алдында турат. Биз реформалардын жолун тандап алдык. Бүгүн 19 августта Иман Нуру партиясы да кезексиз курултайын өткөрүп жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу боюнча доорусун кароо улантылды. Не дадим нас обмануть. Против всех. Проснись, кыргызский народ, подумай. Я выберу в бюллетене графу «против всех». Исчезнут все нынешние и появятся новые лица. Это партия против всех. Предвыборная гонка политических партий в самом разгаре. Многочисленные обещания, плакаты и баннеры можно увидеть на каждом углу. Однако в социальных сетях пользователи призывают граждан голосовать против всех. Тасмадан көргөндөй биз бул жерге бардык партияларды камтыганга аракет кылдык. Ошону менен катар эле сиздердин кыймыл аракетти дагы камтыганга аракет кылдык. Шайлоо бул оюнчук эмес, мамлекеттин алдыдагы саясий бардык жагын тышкы ички саясатындагы мамлекеттин алдыга каратай жолундагы багыттай турган бул чоң кампания. Буга президент баш болуп ар бир жаран жооптуу жана жоопкербиз. Мана ушундай абалда бардыгына каршы деген бурам менен чыгып атканыңардын себеби эмне? Мындай болсо эмне болот? Алга сизден баштайлы. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Канышай эже жана ушул дебатты уюштурушу баарына терең ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде ушул жерде эч кандай акысыз негизде бир жакшы элге жардам кылып, ушуну элдиге үнүн жетсин деп уюштуруп атасыздар. Сиздерге рахмат. Экинчиден баарына каршы деп биз ушул эле шайлоодо чыга алган жокпуз. Буга чейинки шайлоолордо дагы биз бир нече аракеттерди көрүп келгенбиз. 2010-жылдан бери биз ошол партиялык түзүлүшкө, партиялык системага, азыркы шайлоо системасына каршы болуп келатабыз. Ал боюнча мен атайын өзүбүздүн программабыз 2013-жылы кабыл алынган программабыз бар. Ала келдик, ушул жерде так эмне болуш керек баары жазылган. Андан кийин июнь айында эсиңизде болсо онлайн дебат өткөн ошо сиздердин эфириңиздерде. Ошол жерде дагы июнь айында эле биз ачык айтканбыз.
шайлоону токтоткула. Ошого кеткен каражат андан көрө элдин пандемияны жана ооруну алдын алып кандайдыр аракеттерди көрөлү. Эгер шайлоону токтотпосоңор, биз анда бул шайлоого баарына каршы үгүт иштерин жүргүзөбүз деп айтканбыз. Анан тышкары июль айынын 8-inde бизге БШКдан жооп келген, биз атайын БШКга расмий кайрылдык. Расмий кайрылып, биз баарына каршы үгүт иштерин жүргүзөбүз деп. Ал боюнча биздин кандай мыйзамдуу талабын түшүндүрүп бергиле. Бизге жооп берген, кантип эмне кылыш керек, баардыгы бул жерде бар. То есть бизге атайын уруксат берген. Шайлоо комиссиясы уруксат берген силерге. Борбордук шайлоо комиссиясы уруксат берген, мына атайын карап көрсөңүздөр болот. Бул жерде баары жазылган тактар. Эми эмне себептен биз каршыбыз? Мейли эми азыр баягы референдум темасына кирип кетпейли, бер жактагы эле азыркы болуп аткан нерсе боюнча айтайын да мен. Биринчиден 126 чакырыштын 120 депутатынын 87си кайра келатат. Ар кайсы партия менен талапкер болуп. 6 чакырыштын депутаттары биз баарыбыз көрдүк. Эң акыркысы могу оору учурунда, баягы пандемия учурунда 200 сомдон ар бири эс алууга акча алып чыгып кетишти. Мына көрдүк баарын алардычы. Ага чейин жана коррупциялык нерселерди көрдүк. Тиги Тарх музейиндеги жанагы Германиядан алып келген эсиңиздерби? Жанагы эшекке окшош жыгач атты. Же болбосо пласкадуксу жөнөкөй $200-600 болгон. Камера жана $14,000 болгон. Ошонун баардыгына биздин депутаттар көз жумуп, ошол баардыгына элибиздин мойнуна карызга баттык да ошону. Бүгүн 5 миллиардтан ашты карызыбыз. Ошол депутаттар бүгүн кайра келип уялбай, азыр айтып коеюн, уялбай кайра келип алып айтып атат. Биз муну кылып беребиз, тигини кылып беребиз. 2015-жылы ошону айтып атпады беле? 5 лешекте калышты кылбай ошонучу. Мына аягы эмне болду? Аягы чимкек деген эң жамаатка конду. Андан да ылдыйраак ат жок болуш керек менимче. Эми ошолорго кайра добуш беребизби? Бул биринчи нерсе. Арасында 240тан ашык соттолгон адамдар келатат. 95 азыр сот процесси жүрүп аткан адамдар келатат. Анан ошолордун баардыгы акчалуулар келатат, ар кандай жол менен акча тапкандар. Элди көрүп атасыңар, ар кандай акча таратып атат. Мугалимдерди күчкө салып, жанагынтип добуш алганга аракеттерди көрүп атат. Форма 2 менен кандай иштер жазып атат. Ошонун баарын көрүп туруп биз баарына каршы добуш бергиле деп эле чакырып жазып атабыз да. Бүгүнкү эле күндө айтканда. Сиздердин кечиресиздер, сиздердин катыңыздарга борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарында шайлоого катышуучу катары катталбаган шайлоо процессинин субъекттеринин үгүт иштерин жүргүзүүсү жөнгө салынбагандыгын белгилөө зарыл деп жооп берген экен. Тагыраагы баарына каршы дегенге бизде мыйзамдык өтө дагы негизде эле жок экен да. Ошол боюнча атайын мыйзам жок да, тартипке салынган эмес. Мыйзам жок. Демек Көчөрбаев жана анын командасы азыр алашынча кыйкырса болот экен. Демек бул дебатта талкуулай берсек болот. Сыймык улуу болуш керек. Сыймык уктуң Замир мырзанын айтканын. Кечээ ушу калп айтпасам баарына каршылар кимдердин долбоору деп оюңду айтып аттың эле, ошону улайсыңбы бүгүн? Бул 1,8 миллион киши эмеге катышат. 2 миллионго жакын киши ошо катышат шайлоогочу. Өзү 3,6 миллион киши 3,5 миллион катышыш керек экен. Катышыш керек. Керек экен. 2 миллионго жакын келет экен. Ошонун 600 миңи бул мугалимдер, милициялар бир күн мурун шайлатып, баарын биримдик ушундайларга шайлатып атат азыр. Ачык эле айтканда эмне? Мен айтсам эле эмне, мен бетин ачкан болуп каламбы? Айыл менен сатып алып атышпайбы? Могу биримдик мисалы. Бул ошолор салат. А дагы бир канча партия бар, алар только эле голос урдайт, бир 10 миң голос алып эле бүтөт. Мындайчы башын ооруткан эмелер. Калгандары 1 миңден башкасы голос урдайт. Голос урдайт мисалчы. Анан протестный электорат бар да, мисалчы. Канча ошо протестный электоратты булар против всехке шайлатышат. 600 миңдей, 500-600 миңдей бийликке шайлайт. Ошо менен бийликтин 4-5 партиясы өтүп кетет. Бул против всехти. Мисалы анча көп киши бербейт. Мисалы 2015-жылы деле против всех болуп жүргөндө 12 миң эле голос алган. 12 миң киши просто келген жок деген сөз да. Катышкан жок деген сөз да, против всехке берген. Против всех деген ал. Демек баарына каршы кимдин долбоору? Бул
бул бийликтин долбоору болушу толук мүмкүн. Толук мүмкүн. Демек, мисалы мен дегеле мисалы Кыркчоронун мисалы толковый бир эме чыгарганын көрө элекмин. Мына Кыркчоро экен. Толковый бир проектти көрө элекмин. Кыркчорону уят кылышты да буларчы. Булар Кыркчорон деген, булар мисалы жөн айттым. Кыркчоро каякта мисалы 5-10 кыз чыкса анын артынан чуркап жүрүшүп Весмирге голубой деп билиндик. Бүт баарын ушинтип эле. Бул эме дегенде токтотуш керек. Бул протесттин электораттын баарын азыр против всех шайлашат, сатылгандар бүт жана 2-3 партияга шайлашат, алар чыгып кетет, мына калып калабыз. Биз против всех болсо, биз эмне мисалы эмнеге чыгып атабыз? Ондай адамдын эмесин против всехке шайлагандан көрө чоң кызыкка шайлап койгула. Бүтүн Кыргызстанга шайлап койгула. Жок, вообще айтам. Бүтүн азыр эми бир айда укугубуз бар да айтканга эле. Укугубуз бар, бирок бул студияда болбойт. Мисалы, эмелерге шайлап койгула, реформага шайлап койгула. Зачем? Зачем элдин башын бириктире албай атса кайра чачкандын зачем эмне кереги бар? Өзүңөр мисалы чоң казак эме Кыркчоро чоң казакка келиш керек эле. Булар мисалы бир толковый ишин көрө элекмин да. Каякта баня болуп жүрүшөт, тиякташып. Эмне Кыркчоро Симек мырза, койгулачы. Эми деле болуп элдин баарын. Мен сени укпайм, мен сизди укпайм. Мен сизди укпайм. Эмнеге бар? Уккандай. Кыркчоро Андан ары уланта берели. Мен бир нерсени моюнгалайын. Сыймык Жапыкеев бүгүн ден соолугум начар, сахарым көтөрүлүп турат дегенине карабай эжелик кылып студияга чакырып алганым анык. Бул үчүн Сыймык Жапыкеевден жана анын тарапкерлеринен кечирим сурайм. Эмесе уланталы. Сиз өзүңүзгө келдиңиз, Мен жалаң эркек жолдоштор экенсиздер. Тынчыраак уланталы. Мен жана кечирип коюңуз, сиздерден кечирим сурайм. Мен Сыймык Жапыкеев айткан эмесин жооп берип коюшум керек. Себеби мен ал жерден көп нерсе айтып кетти. Мен өзүм сабырлык кылып эчтеке айткан жокмун, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми мындай. Мына Аскат мырза Кыркчородон чоң казакка барып чалпар атасыңа биринчи Кыркчорого келгенсиң, туурабы? Эми болуптур. Азыр Сыймык мырза ушул жерден айтты, уктуңуз өзүңүз. Эмне кылып койдуңар буга чейин депчи. Сыймык мырзанын бул саясатка аралашып бул нерседе жүргөнүнө азыр жыл болду өзү. Эң биринчи кумтөр маселесин көтөрүп чыкканда, Дастан Сарбуктан жаманда ошондой башталган да бул процесс. 1,5 жыл болду ашып кетти. Эми Кыркчоронун 2010-жылкы тарыхы бар. Аскат мырза, мени карап турсаңыз. Сиз канча жолу рейдке чыктык, эсиңиздеби? Канча жолу Кытайлардын ишканасын текшердик. Канча деген эшикти талкалап кирип барып, коррупционердин желкесинен алып чыккан күндөр болду. Канча деген нерселер кылдык. Мына Шен айында деген эшигин талкалап кирип барып туруп, мороженеден балдарды урдуп аткан, балдарды ууландырып аткан нерселердин алып чыктык. Миллион деген айыппуларды салып. Анан дүнөдө эчтеке кылган жоксуңар дегени. Тарыхта биринчи жолу депортацияны Кытайларды биз кылып атабыз го. Ким Замир? Жок, мисалда эми жооп берейин да. Анан билбей туруп эле анан эмне кылып койдуңар эле деп элечи. Өзү кече күнү келип алды. Биз темага кайтып келели. Мен дагы ойлонуп кеттим, азыр окуядан улам. Акчолтой Тукунов баарына каршы
деген позицияны уктуңуз. Сиздин көз карашыңыз. Рахмат Канша эже. Дагы биз дагы ушу Замир мырзага биригип эле сизден бир жолу элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушундай площадка орноштуруп, акысыз орноштуруп беребиз. Акысыз согушкан площадканын мага кереги жок. Замир мырза, мен сизге азыр кыска эле суроолорун берем, сиз ооба жок эле деп жооп берсеңиз, биз сиздин дагы иш аракеттериңизди толугу менен мындай урматтап турабыз да. Биринчи силер 2012ден бери баштадык деп атпайсызбы? Ондон бери каршы депчи, ошо баарына каршы. Ошо ийгиликтүү алып келдиби же ооба же жок? Уттуңарбы ошондо? Кыска эле. Биз буга чейин өзү айтып келдик, бирок кыймыл түзүп үгү чейин жүргүзгөн эмес. Биринчи жолу жүргүзүп атабыз. Хорошо. Анан могу ушу 40 жолунда көп тарыхы бар деп атпайсыз? Сиздер эмне үчүн өзүңүздөр бир партия улап же партияга биригип талапкерликке чыккан жоксуздар? Себеп дегенде биз партиялык системага азыркы шайлоо системасына каршыбыз. Болду, рахмат. Эми жалпы биз ошо реформа партиясынын келип аткандан кийин талапкер катары албетте азыр деген сиз да жана сурооңузда эметип кетпедиңиз, 87 депутат келатат депчи, ошо кайра эле келатат. Бирок ошонуңузга эле тилектеш мынакей Ордо саясий партиясы бар, Чоң Казак бар, реформа бар, ошондой жаңы бүчүр алып келатканда партиялар болуп атпайбы? Сиздердин ушул кыймылыңыздар менен бизге да ошо залакасы тийип калбайбы? Бул биринчи, анан кийинки аяктаганда суроолоруңузга жооп берсеңиз. Кийинки чыккан партияларга мынакей тилектеш болуп, албетте силердин дагы укугуңар бирок биз дагы ошо кичине шайлоо жагын, үгүт жактарын кичине кагаз барактарын карап чыксакчы, мени бул баарына каршы толук ыктымал гарантия болуп утуп кетсе, биз деле ага макул элек. Мисалы эл катары жалпы элдин тилеги ошону ичи чыгып шайлап чыксачы, бирок ортодон жанагыдай биз азыр ачык эле айтып атпайлыкпы? Бийликчил партия, паракорлордун партиясы, уурулардын партиясы жана бийликтин астында турган бизге окшогон бүчүр байлап келаткан жаңы партиялардын үлүштөрү бар го. Ошого каршы бизге чоң биз ошо парламентке аттанган убактыбыз, эл чогулткан, мисалы үчүн реформа партиясынын бир эң эле негизги биздин ички күптүбүз, бизге 5 миллионду эл менен чогулттук да, ашарыкмасы менен көтөрмөлөп 50 сом, 1 сом, биз ошого мына күйүп турабыз да. Азыр ушундай кыймыл чыкты десе, биз да анализдерди чыгарып атабыз да. Анан ошолорго бизге катуу сокку урулуп калбайбы? Ошо менен сиз мына биз момусунда утулсак, биз уже көбүнчө жаштар жаңылардын шагын сындыргантабыз да. Ошо моменттерин карап койгонуңардан мен карап чыксаңар ошо жакшы болот бересизби? Жок, кое туруңуз. Эми Тимурга сөз берели. Сизге көп суроо түгүл, көп чатак да берилет. Суроо берип атат да. Ошондон кийин бирөө болот. Ким Тимур дагы өзүн оюн айтсын, андан кийин сиз жооп бересиз. Саламатсыздарбы баарыңыздар? Замир байке, Азгат, Ажалтай мырза. Эфирге чакырганыңыздарга биз сүйүндүк, жалпысынан эле. Азыр биздин мисалы бул жерде тургандардын бардыгы эле мындай жалпысынан саясий өнөктөштөр экенбиз да. Чоң Казак деле, реформа деле Ордо саясий партиясынын негизги өнөктөштөрүнүн бири да. Негизги эмес, бул негизги эле да, айтсак да болот да. Анткени биз могу шайлоо аттанардан мурун дагы биз чоң көп жолугушуулар жүргүзгөнбүз. Ажалтай мырза дагы билет болуш керек, Азгат мырза да билет болуш керек. Бир топ жолугушууларды чогуу алып барганбыз. Анан кийин бир желектин алдында дагы барайлы деген дагы чоң ниетибиз бар болчу. Бирок ар кандай маселе жаралып биз бириге алган жокпуз. Ар ким өзүнүн желеги менен кетти да. Бирок бүгүнкү күндө сиздер чакырганда мен сиз менен сүйлөшкөндө эле сөзсүз түрдө барабыз дедик. Анткени биз менен тилектеш партиялар бар атат да. Бүгүнкү эфирге чакырыптыр. Анан кийин бүгүнкү көтөрүлгөн маселе. Мисалы Замир байкелдин кыймылынын азыр Ажалтай мырза айтып кетпедиби? Негизги аргумент 78 депутат, азыркы чакырылыштын депутаттары дагы деле барат деп атабыз да. Деп айтылды Замир байке. Бирок Ажалтай мырза туура айтып атат. Биздин катарыбызда жок да алар. Биз жаңы жүздөр менен чыгып келатпайбызбы деген аргументтин сөзүнө мен да кошулуп кетет элем да. Мынакей элдин талабы эмне болчу? Элдин талабы жаңы жүздөр болчу. Элдин талабы жаңы адамдар келсин. Элдин талабы профессионал адамдар келсин. Мынакей биз ошону сунуштап атабыз да. Элге биз сунуштап атабыз. Мынакей Чоң Казак реформа биз келе атабыз, Ордо келе атабыз. Эгерде мисалы Чоң Казак болбой, реформа чыкпай, Ордо шайлоого чыкпаганда, сиздин кыймылыңыздардын күчү мындай күчтүү болмок да. Бирок ошол эле учурда дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Азыр мына эфирде мүмкүнчүлүк пайдаланып бизди башка партияларды билбейм, бирок бизге кыйла азыр кысымдар көрсөтүп келе атат да. Кыйла кысымдар көрсөтүп келе атат. Айрым жерде эле гана биздин баннерлерибиз бар экен, баннерлерди чечип алышат, үстүнө
еліп салышат баннерлерин. Талапкерлерді қорқытат, талапкерлердің жеке ишканаларына барып тұрып, азыр мына финансовый полиция мен салық қызматтары барып тұрып 5 жылдық текшерулерін баштаптыр. Түштүктөгү бизден жаш бердеги кандидаттарыбыз бар, ошолордун үйүнө барып туруп, энесин атасын коркуткан учурлар болуп атат. Адан тышкары биздин штабтарга келип туруп, агитаторлордун, штабтардын кайсы жерде киммен жолугасыңар, даректерин, бардыгын, телефондорун бериле деп туруп талап кылып атышат. Расмий талап кылып атышат. Не деген нерсе бул? Болбойт да. Шайлоонун ушундай нерселери башталгандан кийин биз кантип шайлоо ачык, айкын, таза өтүп атат деп туруп биз кепилдик ала алабыз да. Туурабы, мырзалар? Ошол себептен биз дагы эгерде ушундай ыкмалар бийлик тарабынан басымдуу боло бере турган болсо, биздин мисалы реформа партия деле, чоң казат деле мен ишенип кететмин да, биз деле колдоп кетебиз. Бул кыймылды биз да колдоп кетебиз. Колдоп кетишиңер. Эгерде эл ишеними бул шайлоонун ачык, таза өтөрүнө күмөн санаса, анда биздин партияларда ошо элдин сөзүн биз да сүйлөйбүз. Мүмкүн, Мындайда андан кийин чоң казат. Мындайда бир чака кир сууга бир чөмүч таза сууну куйсаңыз эмне болот? Бир чака кир суу, бир чөмүч кир суу болот. Туурабы турасызбы? Агартылбайт эч качан. Азыркы система, барып системаны тазалайбыз, же болбосо азыркы биз барып мындай кылабыз деген бул жөн эле жумок. Эмне себептен биз каршы чыгып атабыз? Биз айтып атабыз, бул система өзү туура эмес. Бир нече таза адамдар болгон жогорку кеңештин ар бир чакырылышында. Ошол адамдар жок болуп кеткен күндөр болду. Ошол адамдар азыр түрмөдө отурат. Ошол адилеттүү түзүлгөн адамдар. Мына көрдүңүздөрбү? Эми бул жерде 3 партия турасыңар. Атак мындай 8 партия бассаңар да, мындай эл ишенимдеги партияларды коеюнчу мейли. Мекенчилик партиясы жана башка партиялар мисалы, мына ошо реформа, мына чоң казак. Эми айтайын. Силер бириге алган жоксуңар. Орду партиясында менин досум бар да. Элдар. Барбы? Атакоров. Экинчи номермен барат. Иллюстрация кыймылына Лера Эжебас барат, 10 жылдан бери иш алып барат. 4-чү номермен барат бизде. Сизде болсо Самат байке барат. Манас байке. Барбы? Мына Аскат өзүң барат. Сизде деги канча деген дагы биздин балдар барат силерде. Айнан дарек. 8 партияга бөлүнүп алып баратсыңар силер. Мекендин ынтымагында деги кош айлык окшогон эме биздин менен башынан жүргөн эже алар барат. Кимди шайлайм мен өзүм айтыңызчы. Мен 8-ңерди шайласам, анда мен баарына каршы бермек эмесмин. Мен 8-ңерден бирди тандашым керек. А мага окшогон кыргыз эли 8-ңерден бирди тандаш керек да. Ошо менен шайлоо чачып кетип атпайбы, мен добуш чачып кетип атпайбы. Сен бириккенде 8-ңер. Мүмкүн баарыбыз чогуу кетип кетип. Биз сени колдоп чыкмакпыз. Эми андан көрө мен айткым келет да. Көрүп атасыңар, биз давай могу бардык коррупционерлерди деги бийликтеги партияларга кетип бараткан бардык жана жеп жуторлардын бардыгын бириктирип туруп кемеге салып чөктүрүп жөргөндөй болду. Баарына каршы добуш берип. Бизге бириккиле тескерисинче. Аны мен ошо бизде да элдик партияларда чөктүрөбүз да. Эми чоң казат өкүлүнө сөз берели. Азыр учурда Кырдаалдан улам бизге чоң казат партиясынын дагы бир мүчөсү Аскат Осмонов катарга келип кошулду. Азыр биз сөздүн көбүрөөгүн баарына каршы уюмунун мүчөсү Замир мырзага бердик, ою түшүнүктүү болсун деп, калгандар кошумчасын айтты. Азыр саламатсыздарбы, урматтуу Канша эже, анан биздин байкелерибиз. Мен дагы Чоң Казат партиясынын атынан сиздерден бир кечирим сурап коеюн дедим. Биздин партиялаш жана мен пикирлеш агам кичине эмоция калдырды. Бирок ошого карабастан мен ошол кишинин сөздөрүн мындай жумшагыраак жана маданияттуу сиздерге жеткирип коеюн деп чечтим. Анткени мен анткени ал киши туура айтты. Эмоцияны мен айтты, бирок туурасын айтты. Бизде азыр мындай ыкма илгертен эле колдонуп келатат. Буну сиздер мына союздун адамдарысыздар, бар билесиңер. Бизде разделяй властвуй деген ыкма илгертен колдонуп келет. Бийлик тарабынан ушундай ыкма биз билбесек дагы бизге ошондой түшүнүктөрдү киргизип, ошондой технологдор келип иштеп атат. Мисалы, туптуура айтты. Азыр болсо биз айтып атпайсызбы, өзүнөн өзү бөлүнүп калган жок кыргыз 250 партияга. Бизди бөлгөн, целенаправленно бул бийлик тараптан ошол эле УКМКда отурган адистер бөлүп атат. Эми буну оңой эле бөлүп коет. А биз айтып атабыз, биз ошол системаны бөлүнгөндү жана сиз билесиз, Манасты окугансыз, чачылганды чогултуп, кайра бир система кылып, биз жеңип чыгышыбыз керек. Башка күчүбүз жок. Бөлүнсө дагы бөлүнүп кете бербеш керек. Мисалы, сиз айтып атасыз, азыр баарына каршы кылып туруп, анан ошол жерге билинебиз деп, биригебиз деп. Бирок сиздин саясий мына Ак Жолтой
мырза деле туура белгиледи, сиздин саясий салмаңыз андай жок. Балким Текебаев ошентип айтса, мисалы, же Мадумаров айтса, же болсо башка чоң саясатчылар, саясий күчтөр ошентип биригип келсе, биз балким ойлонбокпуз. Бирок сиздер мындай Көчөрбаевдин алдына бирикпейсиңер. Билге албайбыз, булар деген саясий күчү жок, кандайчы? Булардын мындай эрчий турган электораты дагы жок. Биз ошентип атып, балким өз элдер чанып, эски деп аткан саясатчылар мындай нерсе бар да, Каныша эже. Шарт түзбөй. Жок, Каныша эже, мындай дүйнөлүк тажрыйбаны да карап коюш керек да. Негизи протестный электорат деп мына жакшы эмесин, өзүнүн күчүн Украинада көргөздү да, маданияттуу. Мисалы, протестный электорат олигархтарга каршы турабыз деди, көчөдөн алып келди дагы, комиктин, бир мындай кудулдун партиясы менен шайлап берип коюшту. Трамп деле ошентип протестный электорат болуп келди да. Негизи ушул протестный электораттын демин, күчүн туура багытка багытташ керек да. Биз азыр болсо деструктивный жакка кетип атабыз. Эгерде чачыратып баарына каршы деп берип койгондон кийин дагы хаос болот. Анткени чачыратып болду, макул, выбор отменили. Анда 250 эмес, балким 2000 партия чыгышы мүмкүн. Баары чыгат андачы. Анда бизди шайлагыла деп. Анда кимди угабыз? Ошон үчүн эгер азыр мыйзам талаасында ушундай система айла жок түзүлүп калса, бизге чейин эле түзүп койду да. Мен деле каршымын партиянын системага, мен деле бул Текебаевдин мыйзамына түп тамыры менен каршымын. Мондай партия негизи кыргызга туура келбейт. Бирок ушундай болуп калгандан кийин мыйзам кырдаалдан чыгыш үчүн биз ушул эрежеден ойношубуз керек болуп калды да. Туура айтты Тимур мырза деле. Эгерде балким ошондой күчтөр чыкса, биз деле айттык. Аксакалдар бар го бизде, мындай аттуу баштуу. Алар өзүнүн амбициясын ойлоп эле кетип атышпайбы кайра эле? Жок, биз жеңебиз. Жок, менин электоратым бар, мени колдоп. Элди ойлогон жок, өзүнүн жеке амбициясын ойлоп атат. Ошол келсин Текебаев кимдерчи? Келип ушул жерге туруп, келгиле аксакалдардын кеңешин түп 40 саясатчы отуруп туруп чечсин. Анда бизде эле макул болот элек, туурабы, мырза? Анан бизде эмне күнөө? Эмне бизден күнөө? Бизде мына жаңы эле келаткан күрөшкө кичине мындай машыгып, араң аракет кылып аткан партияларды кайра артка тарткандан эмне пайда? Мисалы да, биз азыр болсо, кичине болсо дагы саясий аренага чыгып, ошондой салмагыбызды алсак, эл биз менен мындай саясий коом биз менен мындай пикирди угуп калганда биз чыкмакпыз. Кыргызстандагы эски деп өздөрү айтып атат, Кыргызстандагы улуу муундагы саясатчылар кийинки саясатчылардын кийинки муунун даярдаганга көңүлү келбейт. Жок, аларда мына кечеги эле маселелер көргөзүлдү. Алар ар бир партия катарына кошуп атат го. Биз жаштар менен биз деп. Ошол маселени дагы, бул маселе дагы, ооба. Бүгүн мына Дастан Бекешев жанагы Азиз көздүү депутат бар го, адам ачык айтты. Кээ бир партиялар, тажрыйбасы чоң партиялар уже заранее мондай расписка жаздыртып алды. Өзүнүн талапкерлер жаш депутаттардан коалициядан чыгам деген мөөнөтү жок эле. Чыгам дегенди жаздырып алышты, эмеге салып койду. Керектүү учурда ошону алып чыгып туруп чыгарып коет. Анткени кааласа, анткени бул саясий оюнчук болуп калышты, курчак аларчы. Муну салмактуу саясатчылар жооп бериш керек дагы. Тимур, сизден. Мен дагы бетке Замир байкенин жанагы сөзүнө дагы бетке улап кетейин дедим, анда бетке жооп берип кетейин дедим да. Аскар мырза сөйлөй элек болчу, сөз кезеген, ошон үчүн унчпай бердик да. Замир мырза, сиз айтып атпайсызбы? Азыр бир чакка сууга бир чөмүч таза сууну койсаң, ал өзгөрбөйт деп атасыз. Бирок азыр бул шайлоо өзү 5 жылда бир келе турган шайлоо. 5 жылда бир келе турган мүмкүнчүлүктү биз аны кайдыгерлик менен өткөзүп жүрүшүбүз керек. Мына акыркы учурда акыркы жылдар эле, акыркы жыл эмес, но быйылкы жылдагы эле учурду карайчы. Могу пандемия алдындагы учурду, пандемиянын учурундагы кырдаал кандай болду? Мисалы 1,5 миң киши өлүп кетти. Кыргыздардын 1,5 миң киши кайтыш болуп кетти. 1,5 миң кишини мисалы түздөн түз адамдар кыргыздарга бири-бирине мындай тиешеси болбосо да, кандайдыр бир биздин досубуз, жекжатыбыз, тууганыбыз, куда сүйгүс 1,5 кандайдыр бир ушу 1,5 миң киши бүт кыргыз элине кандайдыр бир тиешеси бар адамдар да. Ушундай пандемия учурунда өкмөт өзүнүн алсыздыгын көрсөттү. Парламент өзүнүн эли үчүн кызмат кылбастыгын көрсөттү. 2 айлык мөөнөткө эмнеге кетип калат пандемия учурунда? Анан ушундай учурлар жаралды. Жаралганда шайлоо келди. Шайлоодо биз сиздей болуп туруп, кайдыгер карап туруп кетип калсак болбойт.
Анан кийин элдин үмүт деген бар. Замир Байке. Биз элдин азыр мен айтып жүрүп коеюн. Мен сиздин сөзүңүздү бузган жокмун. Элдин үмүтү деген бар. Элдин үмүтүнөн мынакей моундай партиялар биз жаралдык. Элдин үмүтү, элдин талабы, элдин кандайдыр бир келечекке болгон умтулуусу. Ошол умтулууну, ошол үмүттү мына биз берип атабыз. Чоң Казак берип атат, реформа берип атат, ордо берип атабыз. Биз тиги олигархтарды, же болбосо бай манаптардын, же болбосо бийликчил партияларга каршы чыга тургандар бизбиз. Ооба. Анан кийин азыр бир эле нерсе бар да. Биз азыр баарына каршы эмес. Биз азыр бардыгыбыз ачык, таза шайлоону талап кылышыбыз керек да. Эгерде ачык, таза шайлоо өтө турган болсо, мен толук ишенем. Бийликтин партиялары өтпөйт. Чоң Казак реформа ордо өтөт. Таза өтсө, биз өтөбүз. Да бир кыстырма кошулуп кетсем болобу? Сиздин айтканыңыз жөө жомок да. Жок, азыр Актолтойго сөз берели, андан кийин сиз жооп бериңиз. Замир мырза, сиз жана айтпадыңыз, личностторго кирбейлик, өзүңүз кайра бузуп атасыз да, жөө жомок. Сиз биздин аргументти угуңуз. Айбулга атам, канча айтам. Жөө элеңиз, азыр сиз жөө жомок деген, значит биз биякта Ордо партиясы, реформа, Чоң Казак жок дегенге барып келип атат да. Ошон үчүн ошо баалык карман алып, анан биз сиздин азыркы толук эмелериңизди колдоп турабыз. Реформа партиясы элдик партия дебедикпи? Эл көпчүлүк алса, биз дагы макулбуз баарына каршыгачы. Толугу менен иллюстрация кылалык деп атабыз да, бул жерде. Бирок эми монусунда азыр Сооронбай Шариповичтин сөзүн кыстырма кылып айтайын. Мен эл менен болом деди, турабы? Сөз ошобу? Хандын сөзү өлгүнчө өз өрсүн деди, турабы? Эл менен болом деди, сиздики утуп кетип баарына каршы болсо, Сооронбай Шарипович ошакта болуш керек эле, турабы негизи? Бирок азыркы учурчакка карабастан андай адилетсиздик, адилеттүүлүк болбой эле. Сооронбай Шарипович эл тарапта болбой эле да. Сооронбай Шарипович ар кайсы ыкма менен партияларды чыгарды. Сооронбай Шарипович ар кайсы паракорлорду кордоп, коргоп атат да. Анан ошонун ичинде мен сиздин жеке замир инсан катары сиздин арнамызга шек келтирбейлим, сиздин коомуңузга айтып атам да. Биздин реформа партиясы ушу баарына каршы деген дагы бир Сооронбай Шариповичтин ыкмасыбы деп күмөн болуп атабыз. Бул биринчи мына сизге койгон, анан вопроско жооп бересиз. Андан кийин силердин могу ишиңер ишке ашып кетсе, эл тараптан. Азыр биз 2-3 мүнөткө тыныгуу жарыялайлы, андан кийин улайлы. Эфирдебиз. Биз талкуубузду уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн башкачараак окуя болуп кетти. Чоң Казак партиясынын өкүлү Сыймык Жапкеев албетте кант диабети барыңыздар билесиздер. Ушу бүгүн эфирге келбей эле коеюн дегенден элге айтыш керек, элге чыгып туруш керек деп мен макулдатканым ырас. Бул жерге келип ден соолугу кичине начарлады, анын үстүнө Замир Көчөрбаевди көрүп алып чыдабай кетип, бул жерде башкача кошулбай калгандан нааразы болду айтор, башкача окуя болуп кетти эле. Бизде техникалык бул жерде үзгүлтүккө учурадык. Ошону менен бүгүнкү эфирибиз 2 бөлүктөн туруп калды. Биз кайра көрүп алалы. Режиссер кое аласызбы? Эмне жөнүндө кеп болуп аткан? Даяр болбосо анда уланта берели. Актолтой мырза, сөз сизге берилген. Өзүңүз айткандай унутуп калган жоксузбу, эмне жөнүндө сүйлөп атканыңызды? Жок. Эргүү такай келип турат да, элим дегенде, мамлекетим дегенде. Замир сөз сизде. Сиздин жанагы баарына каршы деген биримдигиңиздин негизинде сүйлөп атам. Сиздин өзүңүздүн Замир мырза катары арнамызга шек келтирбейлем да. Баса белгилеп айта кетейин. Анан мынакей Сооронбай Шарипович өткөн эле чыгып элге чыкканда мынтип айтты да. Мен ушул шайлоону эл тарапта болуп, эл менен чечем деди да. Томаяк, жесир. Карапайым эл дейчи кыскасы. Бирок киши томаяк деп аткан жок окшойт. Мисалы да. Мисал айтып атам да, ошонун арасында биз кирип атпайбыз, мисалы акчасы жок партиялар. Анан ошол жерден Сооронбай Шарипович азыр айткан сөзү эки анчы чыгып атат мынакей. Биздин анализ боюнча ал азыр биримдикти, мекеним Кыргызстанды, иман нурун, замандашты коргоп, олигархтарды, байларды, паракорлорду коргоп, эл жакка чыкпай эле да. Муга мына далил, бүгүнкү шайлоо далил, подкуп, форма 2 дегеле кой. Биз СМБга канча кат жаздык, эчтеке дым жок да. Бул бир. Андан кийин силердин азыркы баарына каршы деген ишиңер ишке ашып кетсе, анда
президент да элге огуш керек, и бул партиялар да элге огуш керек. Эл көпчүлүгүн алса, бирок муну ала албай калып силер биринчи местада мисалы үчүн Ордо болуп, экинчи местада Чоң Казак болуп, үчүнчү местада силер болуп, төртүнчү местада биз болсок, анда да жакшы элдик партиялар келсе, силер макулсуңар да, туурабы? А бирок андай болбой, жеп жутарлар биринчи болуп, экинчи баарына каршы болуп калса, ошондо бул шайлоо өттү деп эсептелинет конституция боюнча. Бирок ушул жерден силер эки нерсеге аманатты мойнуңарга алып атасыңар, ошону эстеп койгула. Биринчиден, анча-мынча болгон биздин добушубуз элдик деген. Бул күйүп атабы? Андан кийин баарына каршы берсек утабыз деп шайлаган, ошолорду да күйгүзөсүңөр да. Бул биздин жеке пикирибиз да. Ошон үчүн реформа партиясы мыйзамдын талаасында күрөшүп көрөлүк. Бир болгон багыт ушу деп кетип атабыз. Андан кийин сиз жалпы ушул жерде турган 3 партияга сөз ыргыттыңыз. Силер эмне үчүн бирик алган жоксуңар депчи? Ошого сизге жооп катары айтайын. 8 партия. Мейли 8 партия, мейлиңиз. Бирок бул 3 партиянын негизи, бул 3 партия тең бирикти деп билиңиз. Анткени ушул жерде ар бирөөнүн өзлөрүнүн баалуулуктары, ар бирөөнүн өзлөрүнүн максаты, максат баалуулуктардын негизинде бирикти. Ошондуктан силердин азыркы алып чыгып аткан нерсеңер бул баарына каршы деген азыр элде көп жалган информация жүрүп атпайбы? Баарына каршы утуп кетсе, могу паракорлор келбей калат экен. Жок, мыйзамда ал жазылган эмес. Баарына каршы утуп келген күндө булар кайра келет да, ошо состав менен эле жана сиз айткан 87 дедиңиз, канча депутат келет да Чимкенттен. Ошолор кайра эле келет да. А бизде болгон жана краудфандинг менен ашар ыкмасы менен чогулталган партиялар күрөө жана 5 миллион сом чогулталбай калып калышы ыктымал. Демек сиз элдиктердин партиялардын колуна калып аткан экенсиз. Анан элдин ошо баарын карап атат да, эми мындай да, азыркы эле сөзүңүзгө. Үчөөбүз бириктик деп атасыз. Үчөөңөр бириксеңер, үчөөңөрдүн экөөңөр элге кайрылуу жасап, биз жок, азырынча сөздөн алып атам да, үгүт иштериңе токтотуп туруп, Чоң Казакка бириктик дей аласыңарбы? Себеп дегенде үчөөңөр азыр бир эле партияга добуш берет, эсиңерде бар да. А үчөөбүз бириктик деп алып айткан ал туура эмес нерсе. Үчөөңөр үч жакта үгүт иштерин жүргүзүп атасыңар. Максат жагынан деп айтып атам. Максат жагынан мен карап көрсөм 8 партиянын дагы программасы дагы айткан сөздөрүңөр баары бирдей. Элдик менен демилген көтөрүп чыгып атсаңар. Тек бийликтин партияларынан башкалар. Эми сиз Сооронбай Шариповичтин сөзүн айтып, анан бизди бийликтин бир кандайдыр бир ошол үчүн иштеп берип атасыңар деп атасыңар. Проектси деп атасыңар. Эми ошол жөнүндө айтып коеюн. Бийликтин долбоору деди, айтып берип. Ошол менен айтып берейин. Эми мындай. Баарына каршы бир гана биздин кыймыл эле эмес. 10 чакты топ. Ар бир облустта азыр иш алып барып атат. Биз бири-бирибизди тааныбайбыз. Жер-жерде иш алып барып атат. Анан дагы биз толтура. Алар менен биз кээ бир эле уюмдар менен сыясат болбосо, кээ бир менен эч кандай байланыш жок. Бирок алып барып атабыз ишти бир багытта. Анан дагы маданият тармагында адамдар бар. Азыр көрүп атасыңар. Ошол маданият тармагында алы туткуучу инин Жээнбектин бетине айтты, жана коррупция болуп атканын, таможняда эмне болуп атканын баарын айтты. Бетине ырдады. Ырдады. Акын сөз менен айтат. Себеби кийинде БШКда талаш болуп атат. Ырдайды аткарабы. Эми угуп туруңуз. Ошол жерде президент угуп баарын айтат. Эң биринчи жолу бетин айткан адам ошол. Ошол адам кайра бир жума өтпөй баарына каршы добуш бергиле деп айтып чыкты. Демек, адагы бийликтин проекти. Азамат Болгонбаев айтып атат, мына Төкмаган, адагы бийликтин проекти. Сымык Бейшекеев айтып атат. Манасчы жана Дөөлөт Сыдыков айтып чыгып атат. Бийлик өкүлдөрүнүн каршыларын өзүнчө бир чакырабы. Топтор бар деген. Баардыгы бийликке каршы. Бул деген эмне себептен бийликке баарына каршы. Себеп деген эл тажады. Ар ким айта берет, кылам деп, кыйратам деп, айдалып берем деп, жогорку кеңеш эптеп депутат болуштун амалы экенин түшүндү. Баарынан тажап, баарына каршы добуш берген деп атат. Кыскасы бийликтин проектиси эмес, бийликтин долбоору эмес. Ар кандай аргумент болуш керек да, бир нерсе. Сөз кезеги берели. Тимур Абылбаевди андан кийин Аскарга сөз берели. Мисалы, Замир burada айтып атпайсызбы дагы деле. Эгерде эл дагы бир жолу кайталап кетет элем да. Эгерде могу шайлоого аттанган партиялардын ичинде жалаң гана бийликтен жолуса олигархтардын эски жүздөрдүн партиялары болгондо, сиздердин кыймылыңыздар чындап эле күчтүү болмок да. Бирок кандай эмес да. Азыркы учурда мындай элдик партиялар келе атпайбы биз? Жаңы жүздөр өзүбүз тырмаңдап кичинекей каражатыбыз менен келе атабыз. Азыр деле мисалы ЦИКтагы маалыматтарды карап көрсөңүз, 6 миллион Чоң Казактыкы, реформаныкы 6 миллион, Ордонуку да 6 миллион, калгандарыкы 80-100 миллионго чапшып калды. Чыгашалары. Биз элдик болгондон кийин колдоп бериле да бизди. Ошол күчүңөр менен сиз атап кеткенде ошо Сымык Бейшекеев, Алы Туткучев элдин уулдары бардыгы. Ошолорду тескерисинче бизге үгүттөбөйсүздөрбү?
колдосун элдик партияларды. Мындай маселе. Элдик партияга мына чыгып келдик. Биз мына үмүтүңөрдү актаганда биз мына келдик. Түздүк. Партияны түзүп, түптөп туруп, аттоо жанагы шайлоо босогосун өтүп туруп, аттануу, шайлоого катышуу. Бул бир топ кыйынчылык отурду баарыбыз үчүн. Бирок келе атабыз биз мынакей. Өзүнүн аракетибизди кылып келе атабыз. Мен теңерди элдин үмүтүн ушул жаккан бар туруп актап берели деп атабыз. Бирок сиздердики кыймылыңыздар бизге чоң тоскоолдук жаратып атат да. Чын менен. Эмне тоскоолдук жаратып атасыздар? Жок, сиздер негизги талап, туура тандоо. Жок. Туура тандоо деп туруп үгүттөш керек. Туунда таруу, ачык шайлоо, таза шайлоо деп үгүттөш керек. Мен да ушуга ошол бийликтин партиялар менен кармашканга баратабыз. Ошолордун баардыгын жок кылыш үчүн. Мындай нерсе бар да. Элдик партия дегендер, демек Кандышай Мамыкулованын элдик дебаты силерди колдоо деп түшүнсөңүздөр болот. Аскат сизге. Мисалы мына бул азыркы баарына каршы деген долбоор, мен кыска эле айтайын, бул баарына каршы долбоор болуп атат да. Бул баягы кыргызча айтканда бөрк ал десе баш ал болуп атат да. Мындай айтканда бөрктү алыш керек. Бирок башты да алып коюп атпайбы? Мына азыр эми жанданып, мына соц тармактарды колдонуп, мындай элден сурулуп чыккан адамдарды баарын жокко чыгарып, кайра төгүп, биз ошондой болсок, кыргыздар мына кылымдан келатып, мен сизге да ушуну мурдатан айтып келетем, кыргыз чабып эле келе берет экен да. Эч качан баш көтөрүлгөндү мына туура айтты. Жакпаса, мен жакпасам, бул жакпаса, өзүңөр партия түзүп көргүлө. Эмне үчүн сиз түзбөдүңүз 40 чоро деп.